Эгерде ушул кыргыз бийлиги ошол жерде жаткан 5 аялдан ушунчалык калтырап титиреп аткан болсо, бул бийлигиңе түкүрдүм мен. Сырттагы душмандан эмес, биздин ичибиздеги 5 аялдан коркуп титиреп, тордун аркасынан кармап отурган болсо, бул бийлик жакшылыкка алып барбайт бизди. Соңку кезде сүйлөгүң да келбейт, ушул жерге киргиң да келбейт, мен ачык айтайын. Кайран жогорку кеңеш, кайран эгин өкүлдөрү, кайран албаттан айлык, кайран көкүрөккө таккан монол, туу, кайран адамбыз деп басып жүргөн биз. Эмнени өзгөртө алабыз? Эмнеге таасир келтире алабыз? Ушул жерде шушуңдашып, 5-6дан сүйлөшүп, кудуңдашып, сүйүшүп, кучакташып, өз маселебизди чечкенден башка эмне кылып атабыз туугандар? Биз кабыл алган мыйзамдардан эмне өзгөрүп атат? Кайсы жакшылыкка баратабыз? Же конституцияны корго деп, конституцияны коргой албасак, адамдын укугун сактап бер деп, аны сактай албасак, мына жерде ант ичпедик беле? Мен кыйшаюусуз аткарам, эгерде аткара албай кайсам, мыйзамдарга ылайык жооп берүүгө даярмын деп. Кана жөлөк пулдардын эң керектөлүүчү корзинадан аз болгону, көп болгону, кана? Акылбек Жапаров жарыялады, аны аткарбайбыз деди, аткара да албайбыз деди. Эмнеге добуш бердик биз? Иштей бер айланайын дедик. Аткарылбаса койсун, конституция өзү менен өзү болсун. Урматтуу кесиптештер, мен сиздерден суранам. Айтып атпаймынбы, сурангым да келбейт, сүйлөгүм да келбейт. Бирок суранам. Биз соңку кездеки Кыргыз Республикасында конституциянын, конституциялык мыйзамдардын одоно түрдө бузулгандыгы жөнүндө комиссия түзүп, иликтемейинче жогорку кеңеш өзүнүн ишин актабайт, жеп атканыбыз адал болбойт. Биз эл өкүлүбүз. Эгер конституциянын кепили болгон инсан конституция менен эсептешпесе, анда эл өкүлү катарында биз эсептешибиз керек конституция менен. Медералиев жаш жигит мына ошол эң негизги парламенттин омурткасы болгон комитеттен бекер кеткен жок. Мындан ары карай менин абийирим чыдабайт дегендей кылып кетти. Дагы канчасын күтүшүбүз керекпиз? Биздин кайсы кесиптештерибиз каякта жүрөт, жумушка келе албай, титиреп. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Мен жакшы болгом. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026-жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч.